Birleşik Arap Emirliklari жана АФК Өзбекстан oyuncularından doping боюнча тест алууну туура көрүштү. Эптеп кыскасы бир балекет жолун таап жаткан сыңарындай. Катар Иранга каршы ойнойт. Ирандан кандай экенин бизден караганда өзбек туугандар жакшы билет. Убагында Сирияга сатылгандай оюнду эми бизге сатылып калбаса эле болду. Дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарында Birleşik Arap Emirliklari каалаганын калчап жатышат. Ооба, эскерте кетсек, 9-тур алкагында өтүлүүчү Birleşik Arap Emirliklari жана Өзбекстан ортосундагы оюнду өткөрүү үчүн Өзбекстан оюнчулары Эмиратка жетип барышкан. Бирок Азия футбол конфедерациясы өзбекстандык оюнчулар жайгашкан мейманканага допинг текшерүү үчүн адам жиберген. Айтымында 4 өзбек футболчусунан допинг тест алыш керек экендиги айтылган. Эскерте кетсек, 5-июнь күнү Өзбекстан улуттук футбол командасы Birleşik Arap Emirliklari менен өтө маанилүү беттеш өткөрүү алдында турушат. Бул оюн өзбектер үчүн өзгөчө мааниге ээ. Эгерде алар жеңишке жетишсе, алгачкы жолу өз тарыхында дүйнө чемпионатына жолдомо алууга чын мүмкүнчүлүктү түзүп жаткан чагы. Өзбекстан эгемендүү мамлекет катары 1991-жылы көз карандысыздык алган соң бир нече жолу дүйнө чемпиондугуна катышууга аракет кылган, бирок дайыма акыркы этаптарда ийгилик жетпей калган. Бул ирет алардын курамы күчтүү, машыктыруучу тобу так стратегия менен иш алып барып жатат жана мурунку этаптарга караганда бул ийгиликтүү жеңишти алып келе жаткан чагы. Эгерде Өзбекстан бул оюнда жеңишке жетсе, зарыл болгон упайларды топтой алган болсо, тагыраагы арабтарды жеңсе, алар дүйнө чемпиондугуна биринчи жолу жолдомо алат. Бул бүтүндөй өзбек эли үчүн чоң кубаныч жана футбол тарыхындагы улуу жетишкендик болмок. Бирок арабдар ар кандай шылтоолор менен коңшу мамлекетти жеңгенге аракет кылат. Ошентсе дагы Өзбекстан күйөрмандары ага кошумча биз дагы аларга күйөрмандык кылабыз. Ал эми Кыргызстан баарыңыздарга белгилүү болгондой Түндүк Корея менен 5-июндан 6-июнга караган түнү 0:15 болуп өтөт. Оюн Сауд Арабиянын Падиша Фахта стадионунда орун алып, нейтралдуу арена иретинде жүргүзүлөт. Ошого карабай, биздин жигиттерибизде корейлерди жеңгени үчүн толугу менен мотивация жана ошондой эле дем күч бар деп ишенебиз. Ооба, кореялыктар өз үйүндө буга чейин Катар менен 2-2 эсебинде тең чыгышкан. Иран менен айыгышкан беттеште 2-3 эсебинде утулушкан. Өзбекстанга каршы беттеште 0-1 минималдуу эсеп менен жеңилишкен. Ал эми акыркы оюнда Birleşik Arap Emirliğine каршы беттеште акыркы секундаларда гана гол өткөзүп 1-2 эсебинде утулуп калышкан болчу. Ооба, бул эсепте утулганы мыкты каршылык кылганын эске салсак болот. Бул жолку оюн өтө коркунучтуу, ары кооптуу, ары маанилүү болоорун биз тургай футболчуларыбыз дагы жан дилинен сезип турушат. Андыктан эмнеси болсо да бир нерсе кылып ушул Кореядан өтүп алсак, аркы оюнда Birleşik Arap Emirliği менен чечишип алат элек. Ал ортодо биз үчүн Катарды Өзбекстан жеңип берсе дагы жетиштүү. Албетте, Катар Иранга каршы ойнойт. Ирандын кандай экенин бизден караганда өзбек туугандары жакшы билет. Убагында Сирия футболчуларына сатылгандай бул жолкусунда дагы Катарга сатылбаса эле болду.